Баарыңыздардын кутман таңыңыздар менен ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн мен өзгөчө үй кожойкелерин экран алдыга жакырак келип олтуруп алыңыз деп айтмакмын. Анткени алдыда үйдө олтуруп эле үй канаттууларын багып, аларды көбөйтүп бизнес баштаган Гүлжан айым менен маек куруп, анын ийгилик сырларын сиздерге ачып берүүгө аракет жасаймын. Алдыда биз менен болуңуздар. Гүлжан айым жумуш жасап жатышат. Саламатсызбы? Ишиңиз илгери болсун. Жакшы, шүгүр. Оштуу телеканалынан конок болуп келип калдык. Сиздин бул жактагы бизнесиңизди башкалар менен да бөлүшүп, башкаларга да сиздин ийгилик сырларыңызды ачып берейин деп. Жакшы. Азыр бул жакта эмне жумуш кылып жатасыз? Бул өрдөктөргө суу берейин деп жаттык эле. Булар негизинен суу жок деле тамагына эле болсо болду да, суу жем жеп туруп анан суу иче берет да. Не обязательно бул өрдөктөргө мындай саз же арыктагы суу керек эмес да. Ошого суу ташып, сууларды коюп жүрөбүз. Суу берип жатасыз, демек өрдөктөргө. Булар ичет да. Ичене коюп койсок, булар Булар кандай типтеги өрдөктөр азыр? Булар эт багытындагы бройлерный өрдөктөр. Эти дагы болот, жумурткасы дагы болот. Если баксаңыздар, 59 күндө булар жетилет. Сойгонго жарайт да. Если баксаңыздар, 6 айда тукумдарын ала баштайсыздар да, пайдасын бере баштайт. Азыр булардан сиз демек жумурткасын аласыз, э? Ооба, булардан жумурткасын алабыз. Ошого бир аз мындай чоң эмес да, өтө чоң эмес. Бир аз кичинерээк. Если бакса, булар туба коет да. Мында карап турсаңыз чыга берели, э? Булар эртең менен тууйт, эртең менен эле обедке чейин тууп коет, ошону жыйып, анан кайра эле буларды инкубаторлорго сала баштайбыз да. Ошо. Күнүнө канча жумуртка аласыздар? Күнүнө ар түрдүү эле да, мисалы 20-25 ушундай да. Азыр эми көп өрдөктөрдү сатып идик, ошого азайды да, жумурткалары дагы. Демек буларды сатууга чыгарасыз, э? Сатууга чыгарабыз, инкубаторлорго салабыз. Аларды кайра эле жожо кылып туруп, жожолорун сатабыз, ушундай кайра иштетебиз да. Анан если сатсак, клиенттер үйдөн алып кетет. Бул жумурткаларды коюп, эми кийинки ишибизге көтөрүлүп, эмнелер бар, кандай өндүрүш дегендей. Бизнести алгач баштагандар кайсыл жожөнү алып бакса болот? Жожөнү тукум багытында бакса болот. Мисалы үчүн мына 45 сомдуктарды алып туруп баксаңыздар, булар уже тукум бере баштайт да 6 айда. 6 айда бере баштайт. Эң жакшы ушул да эмичи. Анан сойсоңуздар эти болот, мисалы аябай даамдуу болот. Жесеңиздер тукуму болот, анан кийин эң башкысы күнүгө кирешек кирип турат да тукумданчы. Көбөйтүп алса болот, э? Көбөйткөнгө жакшы да, булар ачат, басат, күрк болот. Ушунан баштасаңыздар деп кеңеш бермекмин да. Буларга керектүү нерсе жеми, суу. Эң эле керектүү нерсеси буларга суусу болуш керек, таза суусу, анан жеми болуш керек, өзүнүн жеми. Анан свет болуш керек. 3 нерсени да кармасаңыздар, сону чоңойот. Эми бул жака танып көрөлү, э? Мисалы үчүн мына өрдөктөр 130 сомдон турат да. Булар бройлерный өрдөктөр да. Буларды биз бага турган болсок, 2 айда сойлот да. Булар 3-4 килограммга чейин эт берет да. Эттерди дагы бага турган болсо, бул өрдөктү дагы бага турган болсо, 5-6 айда булар 5-6 ай эмес, 3-4 айда 7 килограммга чейин эт берет да. Азыр биз садиктерде, мектептерде, больницаларда этти башка жактардан алып келип атпайбызбы, привозной кылыпчы. Ошондой кылбай бардыгын ушул өзүбүздөн чыгарсак болот да. Если иштей тургандар болсо, ушуну алып туруп эле 130 сомдукту этини 7 килограммдан сатсак или башка жактарга өткөзсөк, ал жакка да эле пайда да. Анткени алар таза эт жейт, нукура таза, мындай чөптөргө эле койсоңуздар уже чоңое берет да булчу. Ошон үчүн сиздерге айтмакмын, башка жактан эмес, бир аз эле өзүбүздө мээнет кылып туруп, ушул чөжөлөрдөн эле баштап бройлерный породадан баксаңыздар. Азыр бул канча күндүк? Бул 2 күндүктөр да. Мисалы 2 күндүктөр 60 күндө сойлот булар. 60 күндө 3-4 килограммга чейин эт берет. 2 айда сойлот да. Ошуну больницаларга таркатып, садиктерге таркатып да иштесеңиздер болот да. Бул деле бир кирешенин көздөйбүз да. Бул жакта кичине чоңураак экен, э? Мисалы үчүн мыналар 1 жумалык
боло элек 5 күндүктөр. А мыналар жаңы чыккандар да, айырмасын байкап атасыздарбы? Айырмасыны. Уже бир жумада эле ушундай болуп чоңоюп калат. Айырмасын көргө болот. Азыр сыртта жүрөт, мисалы 15 күндүктөр бар, алар чоң эле болуп калган да. Ошону баксаңыздар эле таза чөптөрдөн жеп эле чоңоюп дагы таза тамактар, адал тамактар болот да. Биринчиден союсуздар, бисмилля деп туруп, Болгону кичине убакыт мeenет кичине убакыт бул жака бөлүп, мeenет кылып, өзүнүн жемин берип турсаң эле болот экен да. Өзүнүн жемин берип туруш керек. Анан сырттан эле жей берет да, сырттан. Бар жакты сатып жей берет да. Сыртында. Оңой олтой болгон бираз менен. Мына тазалап коесуз, кая салып коесуз, асты таза болот, турук болот, анан өлбөйт. Азыр чожалат дагы анан бираз багып туруп анан болбой калса, жок болбойт, бизден колдон келбейт деп туруп эле кылбай коет да биздикилерчи. Ошон үчүн бир өлдү кылбай коюп эмес, кайра кыла бериш керек да, анткени бири болбосо бири болот да. Ошого бираз шарт керек да, негизи шарт болуш керек. Шартты кылбай туруп эле алып барсаңыздар анда өлүп калат. Бираз шарт кылып туруп баксаңыздар. Андан шарт кылып, анан алып багыткан жакшы, шарт кылып туруп багыш керек. Мына мисалы калдар астына түшүш керек да. Тыктарычы, тыктар астына түшкөндө булар өлбөйт, таза жакшы чоңоет. Анан булар 45 күндө уже сойлат да. Бизден чыгат, ушу бардык нерселер өзүбүздөн чыгат да. Ушуларды өзүбүздөн чыгып өндүрүп десек сонун эле болмокта, башка жактардан келтирбейчи. Мисалы азыр садиктерге тапшырсаңыздар мына неттерин алат да. Анткени алар чет өлкөлөрдөн алып келип атпайбы? Ошолордун ордуна өзүңүздөр иштеп калсаңыздар болот да. Ошону эми аялына эле төңкөө же эркегине төңкөө эки жактан бирдей иштеш керек. Анткени эркектер кыла турган иштерди аялдар кыла албайм деши мүмкүн да. Ошон үчүн жардам берип давай кылайлы дегенде бир аз колдоп коюш керек аялны. Анан аял кылам дегенде эркек колдоп коюш керек. Бири-бирин эле колдосо иш болот да. Мындай сонун нерселерди чоңойтсок болот да. Бул жактагы бул жактагылар дагы аппараттар чөжөлөр чыгат. Мисалы азында чөжөлөр чыкты, буларды салабыз. Бүгүн жаңы чыккандар. Мен негизи ушунан баштаганмын, 40 чөжөнүчү. Анан ушунан эле 500дөн чоңойтуп кеткенмин да. 40 чөжө жакшы чоңоюп берген, 39 чоңоюп бирөө сөлгөн. Андан кийин 500ды баштаганмын да. Булардан кийин уже аппараттарды алып өзүм чыгара баштадым да. Булар баары аппараттар Россиядан келген заводской аппараттар, сону чыгарат. Ошо буларды азыр эми өзүнүн каналарына коебуз. Булар жалаң эле бройлерлер. Жүрүңүздөр. Бул чөжөлөрдү чыккандан кийин биз лампага коебуз. Атайын лампалар болот. Ошол жерде багылса өлбөй жакшы чоңоет. Мисалы үчүн бул жерде өзүнө күндүн нурун бере турган лампалар бар. Ушул жерге 10 күнгө багабыз да, ушул жерде туруш керек да. Анткени күндүн нурун бергенде күндө да D витамини бар да. Ошол өлбөй жакшы чоңоет да. Негизги сыры дагы ушул болот. Бул жерде канча чөжө бар азыр? Бул жерде баары болуп бир 2000ге жакын чөжө бар азыр. Жаңы чыккандар. Булардын баары эт багытындагы же? Булар эт багытындагы болот, анан жумуртка багытында болуп эки багытта кетет. Эсли баксаңыздар, жумуртка аласыздар, багып уже 6 айдан кийин сойсоңуздар эти да адамдуу болот. Эки багытта домашний да, булар жалаң үйдөгү тооктордун балдары. Siz günlük turmuşda 24 saat içinde kança saatin bul jaka arnaysiz, bul jakta bolосуз? Биз эртеден баштап кечке чейин эле 8, 9, 10 саат, даже 12 саатка чейин эле немелер чыкканда, инкубатор ачканда биз почти ушул жакта жатабыз да, түнү менен уктабайбыз да, тукумдарды чыгарып чыгабыз да. Арасында үйгө барып тиричилигиңди да коем дейсизби? Ооба, арасында тиричилигибизди эле кылабыз. Ошол мезгилде гана ушул жакта болуп калабыз да. Анткени туйт неме чыгат да. Бош мезгилибизде үйдөгү ишибизди эле кылабыз, тойлорго деле барабыз дегендей, үйдө эле кете берет, балдарды деле анын арасында мектепке алып барып, үйдү деле бул жакты деле кылса болот да. Демек, ушундай бир бизнес баштоону бардык айымдарга кеңеш берүүгө болот. Эч коркпостон тауар кылып баштаса, сонун эле бир жетишкендикке жетүүгө мүмкүн, э? Анда сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз ушул жерде сапарыбызды арталы. Келипсиздер. Жашаңыздар.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда айтылган кеңештер, маалыматтар сиздерге пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Кайрадан амандашканча.